Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. La yuhillil muslimin an yahjuru. Ay yahjura ahahu fawqa thalathi. Faman hajra fawqa thalathi famata dakhalan nar. Ravah Abu Davud. Demek Peygamber sallallahu hadis varken özünün bir Müslüman tuğanına kimden 3 günden aşık tarına turgan bolsa, tarınıp mamilen yüzüp жүрө турган болсо, тарынып мамилен yüzü ошол мусулманга негизи эле ар бир мусулманга адал эмес экен. Ал эми кимде ошол мусулманга 3 күн тарынып жүрүп өлүп кетке турган болсо, дахаланнар, ал адам тозокко түшөт экен. Адамдар ойлошу мүмкүн, Алла менен мамилени үзсөк гана, ширк кылсак Алла Таала кечирбейт экен. Бардык нерсени Алла Таала кечирет эмеспи? А эмне үчүн мен бирөө жакпаса мага, ал мени тепсеп атса, ал мени кордоп атса, мен адамдарга шерменде кылып атса, мен эмне үчүн аны менен кайры бар мамилени түзүшүм керек? Ошон үчүн тозокко түшөмбү мен? Негизинде ал мени кордободубу? Эмне үчүн мен тозокко түшөм деп, субханалла, адамдар ойлонушу мүмкүн экен. Туура, улуу кудуреттүү Алла Таала Ар-Рахман ва Рахим, мээрим жана Рахим деген тургандар. Ага ширк кылбастан барсаңар бардык күнөөнү кечирет экен. Бирок Аллах ушунча адилеттүү, ал-адыл, Аллах ушунча адилеттүү экен. Анын адилласы, анын адилеттүүлүгүнө чек жок экен. Ошонун себебинен кимдеген бул дүйнөдө бирөөнө зулум кылган болсо, заалымдык кылып, анын үстүнө үстөмдүк кылып аны кордогон болсо, аны адамзатка шерменде кылган болсо, анын субхана аброюну төккөн болсо, анын дүйнөсүн тартып алган болсо, ошондой эле анын болгон неаматтарына кол салып, жакшылык берген, Кудай берген жакшыдан кол салып, аны жок кылган аракет кылган болсо, керек болсо өлтүрүп койгон болсо, эми кыямат күнү бул дүйнөдө жазасын албай калган адам ахиретте сөзсүз дахаланнар, тозокко кирип анын жазасын алат экен. Мүмкүн эмес экен, ойлобош керек экен, жаза албай калат экен деп. Алланын жакшылыгы ушул экен. Bir adamga korдук көрсөткөн болсоң, бул дүйнөдө кордук сага көрсөтүлгөн болсо, башында эле, азыртан эле. Демек бул сага Алланын жакшылыгы. Бул дүйнө кыска. 60 же 70 жыл. Мейли, катуу болсо 80 жыл деп коеюн азыр. Мына ушунча эле жыл экен. Бычактын мындай айтканда сабындай да болбойт. Мындай бир карыш эле. Керек болсо мындай айтканда көз ачып жумганчалык эле жашоо бол. Канча узак жашадым десең ушундай болот. Демек бул дүйнө ушунча батып өткөндө бир ахирет эң азы мындай айтканда 50.000 жыл дейт да, бир күнү 50.000ге бар экен. Мына ушунчалык чоң азаптуу күндөрдө субхана Алла Таала азапка калтырып кое турган болсо, анда оор эле нерсе тугандар. Алланын адилеттүүлүгү ушу эч ким эч качан ойлобош керек экен. Мен жазамды мага кылган жаманчылыгынын азабын эмне үчүн тартпай калабы бул? Жо тартат. Мисалса бир эркек аялына зулумдук кылды, бир аял өзүнүн күйөөсүнө зулумдук кылды. Bir bala özünün ata-enesine zulümdük kıldı. Ata-ene balasına zulümdük kıldı. Tuğan tuğanğa zulümdük kıldı. Koşuna koşunağa zulümdük kıldı. Dostu satıp ketti zulümdük kıldı. Subhanallah. Bir işker men iştep atsan al seni afiristlenip aytkanda tıştap ketти. Жоса азыркы тамын айтканда кедайт этип кетти сени. Жоса отургузуп кетти деп койсоңор баланча $1000. Эми ал ушул боюнча эле субхана жыргап эле болду, жашап эле жүрө берет деп ойлойсуңарбы? Чоандай болушу мүмкүн эмес. Алла адилеттүү болгон себебинен мына ушундай нерсе. Эмне үчүн мусулманга деп аткан анткени, мисалы мусулман капырга жаман мамиле кыла турган болсо, керек болсо капыр дагы кыямат күнү ошол мусулманга доо коет экен. Алла, мына боуреки мусулман болчу. Чынын адамдарга жакшы мамиле кылышты пайгамбар аркылуу билген болчу. Өзү мусулманмын деп төш кагып жүргөн болчу. Бирок бул мага мындай кылды, тигиндей кылды, түкүндөй кылды. Мен ушундай кылып койду деп айтат экен. Бирок мусулманды экөө тең Алланы таанып, экөө тең пайгамбарды таанып, экөө тең субханалла дин шариятты таанып туруп, бири-бири менен араздашып, бири-бири менен урушуп жүргөн болсо, бул акмакчылыктын жеткен чеги деп коет муну. Экөө тең мусулман. Экөө тең Алланы билет. Алланын шариятын билет. Бул нерсе болбойт экенин билет. Эмне болду? Subhanallah ошол себептен bir teşev üçün, bir kişineki tepkimde ketmen üçün,
Алгин кичинекей бир болбогон бир аз бир 100 сомбу, алгин $1000 балким, $10.000 субханалла. Эмне болду? Ошон үчүн адамдар бирине кызыл чеки болуп, бири-бирине катышпай, киришпей калды. Тууганчылсың, тууганың менен кирбей калдың. Несе аялың жамандады, тиге күйөөсүн жамандады. Жосу мындай айтканда күйөөң сенин өзүнүн кайын журтуна мындай душман болуп алды. Келин болсо өзүнүн кайын журтуна душман болуп алды. Эмне үчүн болду бул? Анын акмакчылыгынан башка нерсе жок да туурабы? Анткени шарият боюнча андай кылбаш керек болчу. Демек ошо акмакчылыгың үчүн тозокко түшө турган болуп калдың эми. Мына ушундай. Көп нерсе бар айтайын деген. Бирок азыркы заманда ошо акмакчылык көбөйдү туугандар. Эмне үчүн кирбей айтасың? Эмне бир тууганың эмне болсо, ал мага жакшылык каалабайт. Ой, кой андай кылба. Жок, мен аны менен катышпайм. Болбойт экен, 3 күндөн ашкарсың. Жок, сен 3 күн антип кетип учуруп тозокко түштүң. Жок, мен тозокко түшкөнгө да даярмын. Ал мага кечирим келип сурап келсин. Тиги барып сөз, эмне болду? Өзү менен кетсин. Мен аны жана жакын жолобойм. Эмне жолобойсуң? Ал мени сыйлабайт. Мен улуу деп келип, кичүү башы менен келип койбойт. Карасак, субхан сүннөт боюнча тескери турабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи улуу болсоң, кичик бол деп айткан. Улуу болсоң кичик бол. Улуу адам акыл, мындай айткан, тигине 10 жаш үйдө бар, 2 жаш болсоң дагы тигиге караганда эмнесиң, акыл парасатың бийигирээк да турабы? Сен биринчи бар деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салам берген ушундай адамга келгенде, бир адам да жетишпей калган экен салам бергенге. Пайгамбар биринчи салам берип ичкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам субханалла адамдар келе турган болсо, улуулар келе турган болсо, биринчи туруп ичкен ордунан. Шактап тура калышкен. Bir adamlar Subhanahu Peygamber'e belek alıp gelse, Peygamber belegini 2'se көбүрөөк кылып берип койчу экен, дагы белек беришкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга bir adam араздашып, катуу менен келип коколоп туруп, Subhanallah, ey Muhammed адилеттүүлүк кыл деп турган мезгилде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күлүп, мен эң адилеттүүлөрдүн арасында эң адилеттүүсүмүн деп турган Subhanallah баягы мындай бир Пайгамбар жылмайганда, баягы адам өзү чочуп кетип кое берип ичкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мубарак тиши сынган мезгилде дагы некен бети айрылганда дагы божо соот кирип кетип, Пайгамбар Мухаммад өлдү деп атканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга өлүм тилегиле деп айткан эмес. Мына өзү өлгөн атат. Бирок өлгөн атып буларга өлүм бер деген эмес Пайгамбарыбыз. Пайгамбар тескерисинен я Алла буларды кечир деп айткан. О Таифке барган мезгилинде мындай эки жолдун бияны коюп атып Пайгамбар ортосунда коюп туруп ташбаранга алганда керек болсо баягы кепичине батинкесине сүндөп коюм деп айтканда некен канга басып ошон чылпылдап кан болуп бараткан мезгилде дагы Жабрейил периште, эки тоонун периштеси келип туруп, ушул тоо менен азыр жаап салат үстүн дегенде, Пайгамбар жок, буларды жаппайсың деген. Булар субхана билбейт азыр. Мына ушундай Пайгамбар кечиримдүү болгон субханалла. Каршы канчалык нерсе, биз мусулманбыз да турабы? Бирок эки бир тууганын ичине кирбей калышы элекендей болуп, бир болбогон бир нерсе. Эмне талашкан, уруш кайдан чыгат, атаңын башынан чыгат болуп субханалла, кээ бирде бир болбогон нерсе менен адамдар урушуп талашып жүрөт. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, машалла келиңиздер. Негизинде кыяматтын кыл көпүрөсүн мен көп айтам аябай. О, кылдан ичке, кылычтан курч, узундугу 3000 жыл болот экен. Алдында жаханнам болот. Тозок болот. Тозок ошо кыл көпүрөнүн алдында. Ошол жерге эң биринчи эки эчки келет экен. Эки эчкини алып келет Аллах. Адилеттүүлүк малдан башталат. Ошондо адамдар эки жагында адамдар карап туруп, ушундай бир таң калат экен. Ушунчалык адилеттүүлүк болобу дейт экен. Бир эчки сүзүп туруп, бир эчкинин мүйүзүн сындырып салган экен. Эми ошол күнү Алла Таала баягы мүйүзү сынган эчки менен некен экөөнүн ортосуна коюп туруп адилеттүүлүк кылат. Баарын малдын баары адилеттүүлүк өткөндөн кийин алардын баарын Алла Таала топуракка айлантат. Мына ошондо сиз менен биз карап туруп, бааны айтканда я лайтани кунту тураба, Алла биз топурак эле болуп кетсек, кушуларга окшош эле кетсек азыр сонун болот деп тилейт экенбиз, бирок болбойт экен ал күнү. Бир адамдар кыл көпүрөнүн үстүнөн субханалла некен чагылган чарттен жүрөт экен. Кээ бирлер субханалла чуркап өтөт экен, кээ бир басып өтөт экен, кээ бир жөрмөлөп өтөт экен, кээ бир өтө албай калат. Мына ошол мезгилде өтө албай калган көпчүлүгү бул дүйнөдө адамдардын акысын тепсегендер болот экен. Кудай акысын. Мындай айтканда субханалла, кээ бирде бир машинеге түшсөң дагы, автобуска, мына коомдук автобуска түшө турган болсоң да, ошон акча бербей түшүп кеткен болсоң, ошол нерсени да алат. Ойлобош керек субханалла.
бир жерге барып карасаң, сдача бербей, алдап коюп, охо, бүгүн сонун соода болду деп коюп кетип барсаң, жок, аны алат. Мүмкүн эмес субхана. Жолдо жаткан бирөөнүн нерсесин алган болсоң, ошол да меники болчу деп бирөө келет ошо күнү. Мына ошо кыяматтын кыл көпүрөсүндө ошол адамдар өтө албагларынын көпчүлүгү адам акысын тепсеңдер болот. Ошондой нерсе. Сүздүңбү бирөөнүкүн бир нерсесин? Төлөп бер. Машина сүзүп алдыңбы? Нагылыйлык болот, төлөп бер. Бирөөнүн адам малын бир нерсе кылып алдыңбы? Субхана, чаа өлтүрүп алдың, качып кетпе. Анда токто дагы ошол жерге бар, төлөп бер. Кыямат бар экенин унутпа. Бир адам акысын эметип алдың, кечирим сура. Кыямат бар экенин унутпа. Эч качан субханалла Алланын алдынан кутулбай кетиш мүмкүн эмес. Мына ошо кыяматтын кыл көпүрөсү ошон үчүн туугандар. Адамдар бул дүйнөдө өтөбүз. Бирөө жакшы өтөт. Бирөө сонун өтөт. Курсагы ток, кайгысы жок, субханалла, машина үстүндө, субхана, эч нерсе көрбөгөндө, билбегендей, намазы деле жок, орозосу деле жок. Кээ бирөө айтат мага, тетигине оорубайт, бүт нерсеси бар, намаз деле окубайт, жыргап жашап атпайбы болду деп. Ооба. Алла таалам субханалла, эмнекен намаз окугандар эле рахат жашоо берет, намаз окубагандарга рахат жашоо бербейбиз деп айткан эмес. Ар капырга да рызкы бөлүнгөн субханалла. Капырдын өзү рызкысы бар. Ошону алат. Эч качан аны албай койбойт экен туугандар. Ошон үчүн бирөөнүкү экен, мен апам көп айтат, бирөөнүн күнү бирөөнө тийбейт дейт. Сенин күнүң бөлөк, тигинин күнү бөлөк. Демек ушундай машалла. Кудай таалам көрүп турат туугандар, иманга келели. Аракет кылабызбы иншалла? Анысы чөт уктап баратасыңар. Мындай уйкуң угуп аткан уйкуң келип турса, сен чарчаганың эмес. Сен жүрөгүң жумшара түштү деген сөз. Ушунтасыздар, жүрөк жумшарганда машалла сон болот. Азыр эми Кудай сураза, эми ушуну азыр арабчасын окуп берем силерге. Азыр окуп аткан айтып атпаймынбы силерге, айтпадымбы? Эми Куранда ушул жөнүндө айтылган. Мен азыр ушуну эми силерге арабча мукам окуп берем, машалла. Ошо менен Алла шифа берет. Ниетиңе туруп отурушуңар керек. Ниет турлайбызбы? Телефондар өчүк болсун. Субхан хамдашла анта астагфиру ва атубу илейк. Кудай таалам иман хидayet берсин баарыбызга.